Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Бүгүн болсо пирожки жасайлы экем. Көптөн бери балдарыма пирожки жасап берейин деп 250 мг жылуу сууну даярдап койдум. Азыр 400 грамм унду салып, 400 грамм un 250 мг суу менен жууруйбуз. Эч кандай сүт, жумуртка кошпой эле обычный тесто кылгантам. Биякта туз бар. Биякта дрожь, анан суу майданы кичине кошобуз и сахар болду. Өтө сонун тесто болуп чыгат. Да көрөсүздөр азыр. Анан дагы айда турчу нерсе, унду обязательно ээлеп алыңыздар. Таразаны койдум. Унду ээлеп алсаңыздар өтө сонун чыгат да, воздушный болчу. Аба кирип ортосуна. 250 мг сууну койдум. 1 чай кашык туздан салабыз, кашык сахар салабыз. Азыр мен чоң кашык сахар салып алдым. Сахар эмнеге десеңиздер, бул дрожьту жакшы иштетет экен да. Эми туздан 1 чай кашык 7 грамм дрожьту салабыз. Сиздер кандай дрожь колдоносуздар? Негизи ачыткыдан жасалган нанды айтып атканда. Эми бул жерге 2 чоң кашык май коюп алабыз. Ой, көп болуп кетти. Эми 400 грамм унду ээлеп салып, камыр чууруй беребиз. Эми мен азыр un салып алайын унду. Унду ээлеп алдым, ээлеп алатам. 400 жагалы канча? Туз салатам. Эми муну картошканы бышырып алабыз, пюре кылып. Анан пиязды туурап, кууруп алып туруп, начинкага коштум. Татымына жараша туз, кара мурчтан салып, аралаштырып койдум. Өтө сонун чыкты. Картошка өзү бышкан суусун бетке куюп коесуздар. Ошондой эзилип, сонун чыгат. Агарсыздар өзүңүздөр көргөндөй да. Прям дамы сонун болуп чыкты. И еще кичине мурч кошуп коесуздар. Вообще сонун болот. Камыр болсо ачып чыкты. Аны ушинтип бул жерден бат-баттан ушинтип жасап майга бышырып алдым. Обычный эле способ. Биринчи жаясыздар, ичине начинканы саласыздар. Антип эле бышырарда еще да жалпайт үстүн басып туруп бышырсаңыздар, сонун жука ичке болот. Пирожкилер болсо бышты. Так прям сонун чыкты да. Вау, ысык болот атасы, жаңы эле бышты да. Мектепте окуп жүргөндө бир апа келип ушундай пирожкилерди сатчу да, өлө эле сонун, прям дамы да сонун болчу, ошого окшошуп сонун чыкты. Мен рецептимен жасап көрүңүздөрчү, прям жакшы сонун болуп чыгат экен. Большие пирожочки.